3 март мамлекеттик туунун кабыл алынган күнүнө карата облустук өкүлчүлүктүн имаратынын бет маңдайына кыргыз желеги 27 метр бийиктикке көтөрүлдү. Мындай самалык облус түзүлгөндөн бери алгачкы жолу болуп жатат. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Ашим Тагаев мамлекеттик тууну орнотуунун негизги максаты облус калкын патриоттуулукка жана биримдикке чакыруу дейт. Тегеле мамлекетибиз эркин мамлекет бизде. Ар бир мамлекеттин өзүнүн символу болгон бул туу болуп эсептелет. Туу бул элибизди патриоттукка чакырган, элибизди тынчтыкка, биримдикке, ынтымакка чакырган символубуз. Ошонун негизинде Баткен жергесине биз ушундай демилге көтөрүп, ушу туубузду коюп бердик. Мамлекеттик тууну кабыл алган легендарлуу парламенттин 350 депутатынын арасында Туйгун Жолдошев да болгон. Ошол учурда парламент мүчөлөрү ар кандай сындарга карабай 1992 жылдын 3 мартында кызыл түстөгү көз карандысыздыктын желегин бир добуш менен кабыл алганбыз дейт. Ал убакта кабыл алганда bir кайчы пикирлер болду, талаш тартыптар болду. Кызыл кылып кабыл алдык, себеби бул Союздан калган кызыл деп дагы критикалар болду. Ошого карабастан Союздан калган болсо дагы түндүктү биринчи көтөрүп, кыргыздын туусуну кайчы пикирлер болсо дагы ал убакта 350 депутат бар эле. 350 депутаттын кол көтөрүүсүнүн негизинде бир эмеге келип, ушуну кабыл алдык. Кыргызстандын көз карандысыз өз алдынча мамлекет экендигин тастыктап турган мамлекеттик атрибуттардын бири бул өлкөнүн туусу. 25 жылдан бери желбиреп турган мамлекеттик тууга урмат менен мамиле кылып, ар дайым таза сакташыбыз керек дейт ошол кездеги парламент мүчөсү. Президенттер катар тууларды коюп туруп сүрөткө түшкөндө көп мен ошону байкаймын. Кыргыздын туусу жаркырап турат. Ошон үчүн мекеме ишканаларда болобу, же иш жайларда болобу, тууну бийигирээк илип, таза, барктап, төргө илип, же бийик жерге илип, кадырлап туруш керек да. Бул кыргыз элинин символу да, символу. Бириктирип турат. Şu туунун бийик көтөрүп шунун астында эл биригип турат да. Деген менен айрым учурларда туунун баркталбай жатканы да белгилүү. Көңүл коштук мамиледен улам. Желектин оң тетирисине карабай стол үстүнө коюп алган жетекчилер да бар. Ага кошумча эле ар кандай кечелерде да орунсуз колдонулуп келет. Айрым жаштар үйлөнүү үлпөт тойлоруна, өздүк жеке менчик майрамдарына пайдаланып жатат. Бул туура эмес. А мамлекеттик имараттарда, коомдук жайларда турган тууларда өңү өчүп кетсе да ошо жетекчилери маани бербей ушундай көз караштар болуп атат. Мен ойлоймун, тууну да барктай беришибиз керек. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү. Аны туура пайдаланууыбыз абзел.